Бишкек шаарында күзгө чейин 15 орто мектеп жана бир балабакча куруу милдети коюлган. Мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров 29 апрелде Рухий Мурас жаңы конушунда билим уянын пайдаланууна капсула салуу учурунда берген. Бишкектин тарыхында 15 мектеп бир учурда салынып баштайт деген таптакыр болгон эмес. Тапшырма кынтыксыз аткарылды. Бул максатта мамлекеттик бюджеттен 2,5 миллиард сом, Бишкек шаарынын мэриясынан 500 миллион сом бөлүнгөн. Жайкы каникулга чейин эле бул жерде эскилиги жетип урайын деп калган мектеп турган. 2015 жылы имарат авариялык абалда деген бүтүм чыгарылган. Ага карабастан билим берүү мекемеси жетишсиз болгондуктан жабылган эмес. Аз убакытта президенттин тапшырмасы менен заманбап инновациялык мектеп курулуп эшигин ачты. Бишкек шаары боюнча эми жок дегенде экисимен окуп калышат. Биздин мугалимдерге дагы татынакай шарттарды түзүп бердик. Президенттин указы менен сиздердин айлыктарыңыздарды дагы көтөрдүк. Эми бир гана талап болот, бул сапат. Биздин балдарга сапаттуу, жакшы билим беришиңиздер керек. Мектепте бардык зарыл заманбап шарттар түзүлгөн. Санитардык кабинеттер, канцелярия, универсалдуу устакана, кыздар үчүн эмгек классы, дарыгердин техникалык кызматкерлердин машыктыруучунун кабинети, ашкана, түштөнүү залы, лабораториялар, китепкана, окуу залы жана жыйындар залы каралган. Окуу класстарынан тышкары мектеп имаратында өзүнчө блок менен бөлүнгөн музыка класстары да бар. Мындай ыңгайлуу шартка окуучулар кубанычта. Жекеменчик мектептен караганда бул современныйраак, окуган жайы жакшыраак. Мага болсо эшикте турниктер, волейбольный поле, футбольное поле, спортзал аябай жакты. Тут много было трещин. Нам говорили, у нас даже такие приколы были, то что в касках ходить. А когда я увидела, какую ее построили, я даже подумать не могла, что она будет такой. Ошо компьютердик класстарда бүт компьютерлар бар экен, ошол жагынан жакты. Построили очень много спортплощадка, турники, все, большой актовый зал. Эки кабаттуу билим берүү мекемеси 20 окуу классынан турат. Жалпы аянты 5607 чарчы метрди түзөт. 550 окуучуга ылайыкталган. 2022 жылдын апрель айынын аягынан баштап эски имарат бузулуп, толугу менен 2 кабаттуу жаңы мектеп курулуп, бүгүн ачылышы болуп турат. 10-11 класста тигүүчү, айдоочу деген сыяктуу класстан сырткары иштер жүргүзүлүп, мектепти бүтүп атканда күбөлүк берилет. Мектеп лицейде негизги сабактарга гана эмес, кошумча иримдерди өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулган. Тигүүчү машиналар, балдар үчүн устаканалар, керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Мектепти аяктаганда окуучулар аттестат гана эмес, сертификат да алышат. В этом году нам привезли новое оборудование. Бул жылы бизге жаңы жабдууларды алып келип беришти. Жакында үтүктөө үчүн дагы атайын жабдууларды коюп беребиз деп жатышат. Бул жерден окуучулар орто кесиптин ээси болуп чыгат десек болот. Биз кадимки иримдерди өтүп, жыйынтыгында тастыктама беребиз. Ал эми Ордо каладагы номер 76 мектеп толук реконструкцияланды. Имарат 1952 жылы курулган. Ошондон бери ремонттолгон эмес. 2018 жылы пайдаланууга жараксыз деген бүтүм чыгарылган. Бул мектеп авариялык абалда болгонуна байланыштуу 2019 жылдын октябрь айында жабылган. Ошол убакта 900дөн ашык окуучу болгон экен. Анан ал окуучуларды 3 мектепке бөлүшүптүр. 5-гимназияга, 4-мектепке, анан 45-мектепке. Президенттин тапшырмасы менен бул мектеп заман талабына ылайык оңдолду. Билим берүү жайы 4 ай аралыгында толук реконструкцияланып, салтанаттуу эшик ачылды. Мындай күткөн эмеспиз. Мисалы, биз мурун окуп жүргөндө мектеп мындай башка мектептерге караганда мындай түшүп кеткен да төмөнчү. Ичиндеги баардык дизайндар, өң түстөр муну бар абдан сонун, бизге абдан жакты. Биз начар эле мектепте окучубуз да негизи. Быйыл ушул эң негизгиси деген бизге деген иши жакты.
Мектебиз ремонт башталар дегенде биз аябагандай солкунданып, азыр көпчүлүк учурда заманбап мектептер курулгандыгынан биздики дагы биздин мектепте ушундай заманбап мектеп болсо экен деп кыялданчубуз. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, ар бир жаш муундун билимге карай умтулуусунан өлкөнүн келечеги көз каранды. Ал эми алар үчүн ыңгайлуу шарт түзүү мамлекет тарабынан колго алынган. Буюрса, мына 4-5 айдын ичинде президенттин тапшырмасын так аткарып, 15 мектептен баары бүтүп, улам 1-2 күндө бирден 2ден мектептерди ачып атабыз. Буюрса, ушу мектептерибизде жок дегенде эми 2 смена окуганга өтөбүз. Анын астында мугалимдерибиздин зарплаталарынын баарын көтөрдүк. Бөлөк жеке менчик школдордо окуп жүргөн мугалимдерибиз кайра келип атат. Россияда жүргөн, аякта кара жумушта жүргөн биздин мугалимдерибиз кайра келип атат. Акыркы жылда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканына мугалимдер кубанычта. Маяналардын жогорулашы менен бирге окуу жайлардын имараттары дагы жакшырууда. Эми окутуучулар сапаттуу билим берүү менен гана алектенүүсүнө шарт түзүлдү. Азыркы заманбап технология менен сабак өтүп атабыз. Мугалимдерге жакшы стимулдар болуп жатат. Айлык маяналарыбыз көбөйүп, мурдага караганда баардык жакшы шарттар түзүлдү. Кагаз иштери азайды дегендей биз абдан кубанычтабыз. Президент Садыр Жапаров мектеп тартыштыгы Бишкек шаары жана Чүй облусунда курч экендигине көңүл бурган. Кыска аралыкта мындай иштин аткарылышына көпчүлүк ишенген эмес. Бирок иш жүзүндө көрүнүп тургандай сентябрь айынын башынан тартып 15 мектептин 10-у ачылды. Заманбап шарты менен бир бала бакча курулуп ишке берилди. 2 сменага өтүп атканы бул да жакшы, сей дегенде ошол класстарды сей дегенде билим берүүдө сапаттуу бир камсызданыш үчүн жок дегенде бир кандайдыр бир жакшы деңгээлде дейли. Класста деген жок деген 20-25 бала боло турган болсо болот. Бизде азыркы күндө мына 40-50дөн балдар окуп атат, анда сапат боюнча да сөз болушу мүмкүн эмес да. Ошондуктан азыркы күндө ошончо айтылган сандагы мектептердин курулганы жакшы. Жалпысынан ушу билим берүү тармагында реформалар азыркы күндө жүрүп жатат деп эсептейм. Кыска убакытта мындай масштабдуу иш алгачкы ирет жасалып жаткандыктан имараттардын сапатынан күмөн санагандар жок эмес. Буга чейин бир мектептин курулушу 5-10 жылдап жүргөн учурлар бар. Адистер белгилегендей, каражат өз убагында бөлүнүп, көзөмөл күчтүү болсо тапшырма кынтыксыз аткарылат. Сапат жогорулайт, анткени баягы көпкө туруп, мисалы арматуранын выпускалары деп коебуз, бетондун бүткөн жерлери дегендей да. Ошол жаңы кургап таза кесинде кийинки бетондор куюлуп, ошондо монолит пайда болот да. Бул бардыгы эң жакшы келе жатат. Мунун баары каражатка байланыштуу болчу. Азыр бизге толук каражатты берип жаткандан кийин ошо 4,5 айда бүтүрүүгө толук мүмкүн экен. Бул капиталдык курулуш боюнча толук мүмкүн. 2 жыл аралыгында Бишкек шаарында мектеп жетишсиздиги жөнүндө маселе толугу менен чечилет. Имараттардын сапатына өзгөчө көңүл бурулууда. Курулуш учурунда бардык техникалык стандарттар жана мүнөздөмөлөр сакталган. Бишкек шаарынын өзүндө эле жеке мектептерди кошпогондо 177 000 окуучу бар. Борбордо элдин саны 1 январга карата 1,074 000 адамды түздү. Бул каттоосу бар гана адамдар. Ал эми Бишкектин айланасындагы 47 жаңы конушты эске алганда, демек балдардын саны 2-3 эсеге көп. Садыр Жапаров мектепке болгон муктаждык абдан чоң экендигин белгилеп, балдарга жагымдуу шарттарды түзүп берүү анын жүрөгүнө үйгөн маселелердин бири экенин белгилеп келет. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жумагайрык.